Бишкек шаарындагы Бүгүн бүткүл дүйнөлүк радио сүйүүчүлөрдүн күнү. 1925-жылы 18-апрелде Парижде радио сүйүүчүлөрүнүн эл аралык союзу негизделген. Бул датага байланыштуу аталган майрам жыл сайын белгиленип келет. Радио сүйүүчүлөрдүн эл аралык союзуна 160 өлкөнүн радио угармандары мүчө болуп кирген. Бүгүн биз бир кылымдык тарыхы бар Кыргыз радиосунда коноктобуз. Бүгүн мына бүткүл дүйнөлүк радио сүйүүчүлөрдүн күнү экен. Анан ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Кыргыз радиосун мен билгенден 10 жылдан бери дайыма уккан, сүйүп уккан десек болот. Анткени ар бир передачабызды агай угуп, жон гана угарман эмес, биздин сынчыбыз, ошондой эле биздин кеңешчибиз Каныбек агайды да куттуктап коюуга уруксат бериңиздер. Анда агайга байланышка чалып, агайды куттуктайлы. Алло, Каныбек агай, саламатсызбы? Саламатсызбы. Бүгүн бүткүл дүйнөлүк радио сүйүүчүлөрдүн күнү экен. Сизди куттуктайбыз. Чоң рахмат. Өзүңөр билгендей, мен таң атканда эле ушу жанагы Кутман таң менен баштаймын Кыргыз радиосунан. Анан эле кетет Башат программасын угам, кийин адабиятка арналган, искусство, маданиятка арналган программаларды угам, эң негизи тарыхый программаларды угам. Радио мен үчүн жашоо. Радио мен үчүн көпүрө дүйнөдө эмне болуп аткан, кандай жаңылыктар болуп атат, эмнелер болуп аткан мен радио аркылуу угам. Ошондуктан мен радиосуз жашай албаймын. Мен бир гана Кыргыз радиосу эмес, мен Кыргызстанда болгон радиолорду, жана чет өлкөлүк радиолорду уккан аракет кылам. Себеби бардыгын салыштырыш керек. Ошондуктан радио мен үчүн жашоо болду. Эфирде улут саламаттыгы программасы. Мынакей өзүңүздөр уккандай жалаң адабият, маданият, тарых, музыкалык багытта, анча балдарга арналган программаларды берип келебиз да. Анан эми бүгүн бүткүл дүйнөлүк радио сүйүүчүлөрдүн күнү болуп атпайбы? Ушул угармандар менен болгон биздин баягы кандай десем, жакындыкты айткым келип турат да. Анткени бир убакта мындан калп айтпасам 10 жыл болуп калды. 10 жыл мурун Дил Ордо деп угармандар өздөрү бири-бири менен ушу биздин эфир аркылуу бири-бири менен байланышып, таанышып, телефон алып сүйлөшүп отуруп, Дил Ордо деп жаамат уюштурушуп, анан ушул Кыргыз радиосунун жааматы менен сүйлөшөбүз, таанышабыз деп келишти да. Ушунчалык бизге мындай жагымдуу болду. Ал келген топтун ичинде жашы да бар, карысы да бар, студенти да бар. Анан дагы бир кызыгы Казармандан, Көлдөн, Таластан келишти да. Кыргыз радиосунун угармандары интеллигенция өкүлдөрү, анчинде окумуштуулар, тарыхчылар, музыканттар бар. Аларды муну баягы ишенимдүү айтып аткан себебим, алар менен интервьюга барганда, алар менен маектешип отурганда дайыма сынын, ошону менен кошо пикирин, жылуу сөздөрүн айтып калышат да, анан ошондон улам билебиз. Ал эми андан тышкары айдоочулар, андан тышкары айыл жергесиндегилер. Радионун бир жакшы жери ушул да, радиону коюп коесуң, каалаган ишиңди аткара бересиң, жазай бересиң. Элнура Канарбек кызы, Данияр Амантур уулу, Замана студиясы.